Торжества по случаю 90-летия образования милиции открылись необычной эстафетой. По центральным улицам Бишкека, передавая друг другу флаг Кыргызстана, пробежали бывшие министры внутренних дел. Из 20 генералов, возглавлявших это ведомство в годы независимости, в эстафете приняли участие 15. Завершилась генеральская эстафета на Центральной площади, где флаг, символизирующий преемственность поколений и традиций в МВД, был передан действующему министру внутренних дел Мелису Турганбаеву. Поздравить личный состав МВД с Днем милиции прибыл премьер. В краткой приветственной речи Джоомарт Атарбаев поблагодарил сотрудников за службу Родине и призвал добросовестно исполнять свои обязанности. Кстати, глава правительства оказался в числе награжденных юбилейной медалью 90-летия кыргызской милиции. Завершилось мероприятие парадом подразделений Министерства внутренних дел. Торжественным маршем по площади прошли сотрудники ДПС и патрульно-постовой службы, курсанты Академии МВД, бойцы спецназа и отрядов быстрого реагирования. Такого парада не было давно. Даже бывшие министры внутренних дел не скрывали, что впечатлены размахом мероприятия. Конечно, я горжусь кыргызской милицией. За 90 лет кыргызская милиция прошла очень сложный путь. И сейчас, в настоящее время, проходят тяжелые пути. Не жалея сил, здоровья, жизни. Сколько жизни отдали наши сотрудники в борьбе с преступностью, в охране общественного порядка. От всей души хочу поздравить всех, весь личный состав кыргызской милиции с такой великолепной датой, 90-летием кыргызской милиции. Пожелать им крепкого здоровья, удачи и больших успехов в их работе. 90-летие милиции – это не только праздник, но и повод поговорить о будущем, реформах и системных преобразованиях, начатых в МВД. Сейчас уже более-менее народ уже начал доверять, уже народ уже подсказывает нам, что надо делать, где надо укрепить, где надо закрепить. Вот, это хорошо. И были и замечания были. Мы сейчас будем устранять эти замечания. Самое главное, нам надо внутри ведомости, нам надо зачистки надо делать. Одна из задач, как отметил министр, оптимизация кадрового состава. МВД ожидают серьезные преобразования, направленные на повышение эффективности работы для обеспечения надежной защиты граждан от криминала. Мелис Турганбаев не устает повторять, что сейчас важно вернуть доверие народа к милиции. Бүгүн 2014 жыл 1 ноябрь милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамына 90 жылдын жүзү болду. Айтканга жеңил болгону менен кыргыз милициясы ушул бир кылымды карыткан аралыкты баштарынан канчалаган оош кыйышты, оомат төкмөлдү кечирди. 90 жылдык салтанатка арналган мааракенин уландысы бүгүн Ала Тоо аянтчасында премьер-министр Джоомарт Отурбаев жана ички иштер министри Мелис Турганбаевдин катышуусу менен расмий парадтан өтүшү болду. Парад кыргыз милициясы басы өткөн 90 жылдын ичинде ички иштер министрлигин жетектеген генералдардын эстафетаны бири-бирине тапшыруусу менен башталды. Алгачкы куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын премьер-министри Джоомарт Отурбаевга берилди. Органдарының жалпы қызметкерлері, өкіметтің атынан және өзім жеке атынан сіздерге кесіптік байрамыңыздар менен милиция күні ошондой эле
Кыргыз милициясынын 90 жылдык аракети менен чын жүрөктөн куттуктайм. Андан соң милиция кызматкерлерин кесиптик майрамы менен Ички иштер министри Мелис Турганбаев куттуктады. Кыргыз милициясы өзүнүн 90 жылдык аркында көптөгөн татаал жолдорду басып өтүп, жарандык согуш мезгилинде бул ата мекендик согуштун маалында өлкөбүз эгемендикке ээ болгон жылдардагы Башкент окуясында ички иштер органдарынын кызматкерлери өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерин айрымчылык менен аткарып, демек элдин ишенимине ээ болуу, эл үчүн кызмат кылуу биздин эң башкы милдетибиз. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, ардактуу ардагерлерибиз, сиздерди дагы эле бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Мына 90 жылдык деген бул бир эле жолу келет. Ошого байланыштуу мына биз бүт мурунку жетекчилердин баардыгын чакырып, бул эстафета мына бүт Кыргызстандагы баардык региондордун баардыгынан келип, анан эң аягында ошол биздин мурунку жетекчилерибиздин баардыгына ошо суверенитет алгандан кийин мына Феликс Шашымбеевич биринчи министр болгон Кыргыз Республикасы. Мына ошол киштен баштап мына мага чейин эстафетаны тапшырып беришти. Бул дагы өзүнчө бир чоң жөрөлгө болуп отурат. Мына биз чогулуп туруп мына сага бердик. Эми давай эл милициянын аброюн көтөрүп, жакшы иштеп, элибизге, жерибизге кызмат кылгыла деп туруп бергендин бир символу болуп калды деп эсептейм да бул боюнча. Соңунда экс-министр генерал Молдомуса Кангантиев менен милиция өз милдетин кандайча аткарышы керек деген темада маек курдук. Милициянын ордун баардыгыңыздар билесиздер. Качан болбосун милиция алдыда. Милиция кайсыл жерде ызычуу болсо ошол жерде. Бардык кордукту көргөн ошол милиция. Айыптуу дагы милиция. Ошон үчүн мен милицияга качандыр бир жакшы бийик деңгээлге чыгышын каалаймын. Милиция алдыңкылардан болушун каалайм. 90 жылдык майрам менен бүт Кыргыз милициясынын кызматкерлерин куттуктайм. Ошолорго чың ден соолук каалайм. Үй бүлөсүндө аманчылык, иштеринде чоң ийгилик. Кыргыз милициясынын жолу өтө оор жана татаал. Кылымга арткан Кыргыз милициясы бүгүнкү келечек урпактарыбыздын эсинде акыркы жылдын ичиндеги капсалан күндөрдө аткарган милдеттери, эки революцияны башынан кечирүүдө коомчулуктун коопсуздугун коргогону, жан бергени аз келгенсип, аягында сот алдында да милиция жоопко тартылганы калаары шексиз. Андыктан бийлик өкүлдөрү журт коопсуздугун камсыз кылган "Менин милиция мени коргойт" деген урандын алдында милиция кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурусу зарыл демекчибиз. Үмүт Муканбетова, Кабарлар KG сайтына.